Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, урматтуу мусулман бир туугандар, билгиниң деди, тагдырды баяндап атат бизге. Эгерде адамзаттын бүт баары жыйналышып, чогулушуп, сага бир пайда келтирүүнү каалашса, сенин тагдырыңда жазылган гана пайданы алып келе алышат деди. Болду. Анткени тагдырдагы нерсе гана болот, болду. Канча бирок пенделердин мойнундагы милдет себептерге аракет кылат. Анткени кандай тагдыр болбосун, ал өзүнүн себептерине байланган. Биздин курсагыбыздын тоюусу, суусундугубуздун, чаңкообуздун кануусу, сууну ичип, тамак жеп, азыктанууга байланган. Себеби ошол. Биз айтпайбыз да, мисалы үчүн. Аллах эгерде менин тагдырыма тоюуну жазган болсо, мен жеймби, жебеймби, Аллах тойгузат десең, жок. Аллах сенин тоюуңду ошол жеп, ичип, азыктанууңа байлаган. Ошол себеби. Себебин карманасың, анан тоюп ишке ашат. Пенделердин мойнундагы милдет ошол. Бирок биз ал тагдырды билбейбиз. Качан биз анын себебин аткарып, анан ал ишке ашканда анан билебиз. Анткени тагдыр бул Алла субханаху ва таалянын сыры, эч ким билбейт. Аллахтын өзү гана биле турган сыр бул тагдыр. Эч ким өзүнүн тагдырын билбейт. Туурабы? Ошол эч ким билбейт. Эч кимибиз биздин эртеге мисалы пландай беребиз. Бирок кайсыл жумушту кылабыз? Эмне амал жасайбыз? Кайсыл жерде өлөбүз? Кантип өлөбүз? Эч кимибиз билбейбиз. Тагдырыбызда кандай болот мисалы үчүн? Че бир нерсени жасайсың, жасагандан кийин кандай натыйжа болот? Аларды билбейбиз. Демек, бирок биздин мойнубуздагы милдет эмне болуш керек? Себептерге аракет кылып аткаруу болуш керек. Болду. Шейх айтып атат, мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын азыркы сөзү, билгиниң бүт адамзаттын баары жыйналып сага пайда беребиз десе пайда бере алышпайт. Бир гана сенин тагдырыңдагы пайданы гана бере алышат деп атат. Демек, бул тагдырга иман келтирүү деп атат. Андан кийин хадистин уландысында айтканыбыздай, ошондой эле сага зыян беребиз дешсе, баары адамзаттын баары жыйналып, зыян дагы жеткире алышпайт деп атат. Бир гана ооба сенин тагдырыңдагы жазылган зыян болсо, ошол зыянды гана алар жеткире алышат деп атат. Эгер жазылбаган болсо, жеткире алышпайт. Жазылган болсо, жеткире алышат. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям калемдер көтөрүлгөн деди, анткени. Билгин деп жанагы сөзүн баяндады. Анткени калемдер болду, тагдырдын калемдери көтөрүлгөн, баардык нерсе жазылып бүттү деп атат. Өзгөрбөйт деп атат да. Жана барактар да кургап бүткөн деп атат. Бул деген сөз валан интаха, мынакей. Ма'наху анна қада Аллах, мааниси Аллахтын тагдыры куддир болду, тагдыр кылынып бүткөн. Вантаха валан югайяр, ал эч качан өзгөрбөйт деп атат. Өзгөрбөйт. Fa innal qada alladhi qaddarahu Allah la yughayyar. Аллах жазган, белгилеп койгон тагдыр эч качан өзгөрбөйт деди.